Саламатсыңарбы балдар? Турмуш, тиричилик, коопсуздугунун негиздери сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү тема кооптуу кырдаал. Теманын максаты кооптуу кырдаал жөнүндө билип аласыңар. Кооптуу кырдаал учурунда кимдерге кайрылуу керектигин билип аласыңар. Турмушта өзүнүз этияттуу, сак, тыкан болуун үйрөнөсүңөр. Балдар, тазалыкты сактасак, биз чугуштуу оорулардын алдын алган болобуз. Аны унутпайлы. Кооптуу кырдаал жөнүндө. Турмушта кээде кооптуу кырдаалдар жаралып турат. Алар сага бир нече жана ошондой эле көп адамдарга коркунуч туудурат. Төмөнкү кооптуу жагдайлар күнүмдүк жашоодо пайда болушу мүмкүн. Демек өзүбүздүн этияттык амалын колдонбогондугубуздан биз ушундай кейиштүү абалдарга туш болушубуз мүмкүн экен. Жана ошондой эле биз тазалыкты сактабагандыгыбыз үчүн ооруга чалдыгып, бир канча адам эмес, өтө көпчүлүк адам ооруп, керек болсо бир мамлекеттин адамдары бири-бирине жугуштуу ооруну таратып, больницаларда, дарыканаларда ооруп жатып калган учурлары эпидемия болот. Демек, ушундай кооптуу жагдайлар да пайда болот экен. Биз сүрөттө көрүп турган бул жол кырсыгы. Ушундай кооптуу жагдайларды биз өзүбүздүн этиятсыздыгыбыздан пайда болот. Жолдун четинде жол эрежелерине баш ийбегенибизден, ойноочу жайда эмес, жолдун ортосунда ойноп, кооптуу кырдаалды жаратабыз. Кооптуу кырдаал учурунда кимдерге кайрылабыз? Демек, өрт чыкканда 101-ге чалып, өрт өчүргүчкө кайрылабыз. Ооруп калганда, эпидемия тараганда 103-кө чалып, дарыгерге, 102-ге чалып, жол кырсыгында милиционерге кайрылабыз. Эми болсо тапшырманы алып алабыз, балдар. Демек, биз үйдөн төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Өрт кандай пайда болот? Эпидемия кандай жана эмнеге тарайт? Жол кырсыгын кимдер пайда кылат? Ушул суроолорго жооп берип коебуз.